жыйындын катышуучулары, айылдаштар, мен бияка эч кандай өзүмдүн көйгөйүм менен келген жокмун. Мага менин атым Нурлан Саламат, ушул айылдын тургуну болом. Менин көйгөйүм 3 көйгөй бар. Биринчиси, биздин айылда 3 киши бар да. Аларга закон вообще не действует. Закон аларга башка болгон эмес. Ушуга чейин эле болбой эле келди. Ошо 3 кишинин бирөөсү именно биздин айылда талкаланган киши да. Анын аты Каду. Азыркы кезде бүт жерлердин баарын баса болуп турат. Ага мындай закон эч кандай действие бербейби? Биринчи. Экинчиси Самарбек деген киши. Ал көлдүн жээгине ошо бизде болгон кырманды талкалап, кирпич менен үй салган. Бизде аякта ар көздө өткөзбөйт. Биз көлгө түшкөнгө даже мүмкүнчүлүк бербейт. Ошол жака үй салып өзүнүн бизнесин кылып атат. Биздин айылга бир жакшылыгы тие элек ушул кишилердин. Үчүнчүсү Эмил деген киши бар. Ал Эмилдин биздин тоон жээгинде базы бар. Баздын, любой баздын жээги 10 сотый болуш керек. Алар 5 гектар алып кармап жатышат. Жайыт полный кармалган. Анан төртүнчүсү биздин айыл өкмөткө да сөз. Биздин айыл өкмөт, эмне айыл өкмөт, могул 9 айылды башкарып жатса, биздин өз жакта прямой айылга суу кирет. Ошол суудан биз ичебиз. Өз жакта Карагайдын жээгинин баары тең бүт мал. Ал малдар суунун жээгине топтошот, алардын отходдордун баары тең суу агат. Анын баары тең биз ичип атабыз. Ушул да. Анан могу Самарбекова кырманды талкалаган, азыр ошо кырманды кайра эле арендага берип атат бирөөгөчү. Аренда берип, ошо жакта арендага иштетип атат. Ал бүт жолду жаап салган ичиндеги. Жолуңар таякта дегенде элечи. Ошо айылга ушундай эле отношение болуп атат. Мисалы үчүн моякта ППСтин жерлери бар. ППСтин жери мына акционду бир эле киши келе боло береби? Мисалы үчүн мындай реально айткандачы, бир киши мына 20 жылдан бери иштеп келе атат мына Кадуа. Бизге мүмкүнчүлүк жокпу? Бир эле кишинин акчасы болсо эле ошол эле иштете береби? Мындай реально айткандачы, моякта мектептин жери бар 5 гектар. Больницанын жери бар 6 гектар мына. Эң сонун жерлерде. Анын баарын тең бир киши иштеп атат. Бир киши иштетип, ошол эле арендага берет, каласы арендага берет, каласы арпа себет. Мына ГКМдын башчысына сизге лично мына конкретный жумуш. Өзүңүздүн блокнотуңузга мына заметка. Каду, Самарбек, Эмилова. Мына өз жакта өзүңүз эле чыгып карасаңыз, бүт баздын тегерегин полный кармалган. Бизде жайыт жок. Жайыттан өйдөгүзгө чыксаң, бүт Карагайдын тегерегин бар бүт малдар. Айыл өкмөт эч бир действие кылбай эле. Ошондон чыккан отходдун баарын биз Күрмөнтү айыл ичип атабыз. Ошол жака чыгып бирөө уу эле төксүн, Күрмөнтү кырылабыз полный. Суу ичип атабыз биз ошол жактан. Мына мен көйгөйүм ушундай, реально. Азыр сиз келиңиз, маалымат бериңиз, азыр баарын алабыз. Биринчи микрофон азыр. Ирет менен. Саламатсыздар. Урматтуу туугандар, урматтуу губернатор мырза, аким мырза, айылыбызга келгенге аябай сыймыктанып атабыз. Силер келгенде ушинтип майрам болуп атса, жүрөгүм аябай толкунданып атат. Атым Асанбеков Албан, ушул Күрмөнтү айылынын тургуну болом. Көйгөйлөрдү айтышты, азыр көйгөйлөрдү туура эле айтышты да, ошо көйгөйлөргө мен кичине кошумча кошуп коеюн дегем да. Жанагы суу боюнча Караулуң деген. Биздин 50% жерибиз ошо Караулуңда турат да. Анан баягы закон иштей баштаганда банкротство. Латокторду чаап кеткенде суу арык жерди эрозия кылып салган. Тиги компания дагы биле элек, бир 10 жылдан кийин кара жолду каптап кетет да. Азыр ишенбесеңер Күрмөнтү менен Сарбулактын ортосунда токтоп, ошо суу менен бир 20 метр ылдый бассаңыз, аңырайган аң көрүнүп турат да. Ошон үчүн урматтуу губернатор мырза, сиз өз бир проектировщиктерди жибересиңерби, ошол жерге БСР салып, андан ылдыйкысы лоток болуп кетсе деген. Андан кийинки көйгөй. Бул Саламат инем айткан нерсе туп-туура болуп атат. Мен бир эле немесин айтып кетейин, Кыштобаев Эмил деген бар да. Ошол баягы биринчи закон абанкротствого келгенде Күрмөнтүгө биринчи тиетте семзаводду талкалап кетет. Илгерки заманда мындай да азыркы күндө деле ушундай болуш керек, кичине неметпесе. Силер азыр Күрмөнтү айылында турбай элесиңер да. Силер азыр Акбулакта турасыңар да. Буякта эки неме болгондо бирөө поселковый совет, ылдый жагы Күрмөнтү сельский совет деп. Анан ошол Эмил деген жигит жөнүндө айтып атам да, туура түшүнгүлө. Бүт жердин бар семзаводду саткан ошол жигит. Өйдө жогору жакта элдин, азыр ишенбесеңиз аудиторлеріңізді қосып беріңіз, мен осы жерден барын көргөзүп беремін. Анан өзіңіз
неметесиз. Же болбосо урматтуу губернатор Аким мырза азыр машинеңер менен чогуу өйдөрөөк чыгалы, мен 5 мүнөттө ошол жерди түшүндүрүп берем да. Ошентип Эмил деген жайыттын баарын баягы ал жер мындай жер болчу, урматтуу мырзалар. Түшүнө кеткиле. Илгери Зырпром деген bir организация бар болчу да, ошондон илгери банкрот болуп, $1000 ошо жерди алып, акырын баягы 30 сотук жерин, андан кийин айыл өкмөт болду, дагы жер алды да, а киши. Андан кийин бул 95-жыл бөлүнгөндө тияктан алынды. Андан кийин эмне закондор менен чыкты билбейм, те бактын ичинде дагы Кыштообаевдин толтура жери бар. Күрмөнтүдө эң бай Кыштообаев дейт, Кыштообаевдай билбейм баары эле барып, анан балдар барып, баягы лайыкташ керек да мал айдаганда, өзүңүз деле мал айдап жүрсөңүз керек. Өйдө айдап баратсаңыз, тиги өткөзбөйт. Балдар ошентип, элдер өткөзөбүз десе малдар, аларды сотко берип, алдык соттолуп кетти деп да уккам да. Ошон үчүн ушул азыр мен өтүнүчүм да бул. Сиз азыр бу жерден комиссия түзөбүз. Ушул Күрмөттүн эли баары жери турат. Айыл өкмөт мына баарыбыз. Кудайга шүгүр да акырын иштеп атат балдарыңар. Комиссия түзүп кетиңиз. Чтоб Күрмөттү жайыт маселесин чечип албасак болбойт. Анткени Күрмөттү деген мурун баягы эки поселок болуп туруп, бияктан жер маселелери аябай көп. Биякта деген дагы бир өтүнүч да мындайчы. Урматтуу туугандар, баарыңарды ушундай нерсеге чакырат элем. Мына колхоз Фрунзе деп атат да аты. Биздин айыл өкмөттө дагы бир боякта бир аппендицит бар. Акбулак дегенчи. Биз азыр Акбулакта отурабыз да. Ушул Акбулактын атын айланайындар. Колхоз Фрунзеге арнап берсеңер, абдан сонун болот эле да. Бул чоң өтүнүч эле. Элдер туугандар менен баары эле макул да. Рахмат, түшүнүктүү азыр. Жооптуңуздар азыр Бакытжан Кеңешбаевич тапшырма бериши. Жана суулар боюнча ооз. Бакытжан Кеңешбаевич, жана жогоруда айтылбады, Кара Булуң каналы депчи, бул ички чарбалык каналдар болчу айыл өкмөттүн баласындагы. Биз бул кабыл алып атабыз азыркы учурда. Өткөндө келип райондун жетекчилиги менен, РОАР менен, айыл өкмөт менен биргеликте ал каналды толук обследование кылганбыз. Чындыгында действительно баягы көп жерде илгери чагылып кеткен лотоктор, аны калыбына келтирүү иштери жүргүзүшүбүз керек. Ошол чагылып кеткен жерлердин баары тең желип эрозияга учураган. Бул боюнча биз иш алып барабыз. Азыр сиз өзүңөрдүн балансыңарга алып туруп, анан кийин ишти алып барасыңар. Андан кийин ишти алып барабыз уже. Өзүбүздүн баласка учурда алып атабыз. Биз бул боюнча иш алып барабыз ала. Жо, экинчи жанагы маселе сизден мурункуда жигит айтып кетти. Бул боюнча биз айтабыз, көмөл иш алып барабыз, комиссия түзөбүз да ишти алып барабыз. Комиссия түзүп, урматтуу туугандар, мындай да өтүнүчүм да. Ошол жер Зырпром жерин ал жерге эмне болот дебесиңер, жайында эмне болот? Ал жерге тиги Кыштообаев сарай салып койгон. Ал сарайга биздин пограничниктер келет. Анткени деген эң приграничный район болуп бизге деген. Бул маселени түшүндүк. Азыр жана жигит айтпадыбы? Азыр ошо жигиттен мына биздин берди укук органдарынын сотрудниктери арызын алып атат. Иш жүрөт, башталат буюрса. Көзөмөлдө болот. Биринчи микрофон.